Таңкы саат 8 биз азыр Манас эл аралык аэропортундабыз. Болгария өлкөсүндө өтүп жаткан кол күрөш боюнча 13 күнгө созулган дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Дал ошол дүйнө чемпионатында биздин өлкөбүздөн дагы бир канча спортчулар барып, алардын бир нечеси ийгиликтүү кайтып келди. Биз азыр дал ошол спортчулардын ата-энелери менен биргеликте аларды күтүп алуу үчүн Манас эл аралык аэропортунда келдик. Алдыда дал ошол дүйнө чемпионаты кандай өттү, жеке эле кол күрөштүн Кыргызстанда абалы кандай, ошол тууралуу сиздерге бир аз да болсо маалымат берүүгө аракет кылабыз. Улуттук спорт каналы менен биргеликте болуңуздар. Чемпионат Болгариянын Албена шаарында 13 октябрдан 23 октябрга чейин өтүп, ага дүйнөнүн ар кайсы бурчунан 2000ге жакын спортчу катышты. Анын ичинен Кыргызстандан 30тан ашуун спортчу катышып, жалпы 20 медаль жеңип алганга жетишти. Негизи Кыргызстандан курама команда барды бирге 30тан ашык спортчу барды. Анын ичинен 10га жакын пара спортчулар, калгандары жаштар. Негизи даярдык bir жылдан бери даярданып атканбыз. Дүйнө чемпионаты Болгария мамлекетинин Албена шаарында өттү. 1,5 миңден ашык спортчу катышты. Ошонун ичинде биздин спортчулар бардыгы бирге 5 алтын, 3 күмүш, 12 колого жетишти. Кудай буйрса негизи жыйынтык жакшы эле болду. Кол күрөш Кыргызстандагы эң өнүккөн спорттордун бири. Биздин улуттук курама дүйнөдөгү алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киребиз дейт машыктыруучу Каныбек Эсенгелдиев. Негизи атайын балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде иштейбиз биз. Ошондой эле көп областтарда бар ошентип иштегендер. Андыктан Кыргызстандын курама командасы негизи алдыңкы 10 топко кирет дүйнө жүзү боюнча. Негизи машыктыруучулар айлык алганы деле, албаганы деле бардык район шаарларда негизи бар да кол күрөш мындайча айтканда. Азыр бардык жерлерде мындай балдар спорт мектептерине кириши элек. Ошентсе деле мындай үйүндө, көчөдө дегенде залдарда кылышып бардык областтарыбызда жок эмес да кол күрөш бар бардык жерде. Буга чейин дүйнө чемпионатында 15 жашка чейинкилер менен ат салышып, оңой менен жеңилбеген Байтур Абжалбеков бул жолу 16 жаштан 18 жашка чейинки курактагылар менен таймашып, оң колдо биринчиликти багындырса, сол колдон алтын медальга жете албадым дейт. Бул жолку чемпионатка даярдыгыбыз өтө жогорку деңгээлде өткөн. Андан кийин менин салмагымда атаандаштар аябай эле күчтүү экен. Мен быйыл жаңы категория чыкканбыз. 16 жаштан 18 жашка чейинки. Буга чейинки беттештерде 15 жаштан ылдый чыгат элем. Бунусунда жаңы категория болуп күрөш абдан кыйын болду. Сол колдон 3-орун ээледик. Оң колдон Кудай кааласа жеңдик. Оң колун багындырып алтын медальды алып келдик. Ал эми кыздар арасында чемпиондукту талашкан жаш спортчу Таңсулуу Маматова бул жолу жеңишке бир кадам жетпей жеңилгендигин, кийинки жолкусунда мындан да жакшылап даярданып барганга аракет кылам дейт. Чемпионатта Туркия, Россия, Украина, Казакстандардан келишти менин салмагыма. Мен Туркиядан жеңилип калдым. Тилекке каршы эмкиде жакшылап даярданып барамын. Ал эми Казакстан, Украиналарды жеңдим. Ошентип 3-месттага ээлешип калдым. Кол күрөш боюнча Кыргызстандын ички чемпионаты жыл сайын жазында Азия чемпионатынын алдында өтүп, анын негизинде гана улуттук курама тандалып алынат. Өлкө чемпионаты сөзсүз өтөт, себеп дегенде жазында бизде жаз башталганда эле область өтөт, ага чейин район шаарлар өтөт. Андан кийин жазында Азия чемпионатына чейин Кыргызстан биринчилиги өтөт, сөзсүз. Жыл сайын өтөт. Алыскы Ташкөмүр шаарынан келип, уулун күтүп жаткан Эрмек Абсаматов, уулу бул спорт түрү менен машыкканына аз гана болсо да, кыска убакытта бир канча ийгилик жаратканга жетишти дейт. Мен Ташкөмүр шаарынан келдим. Балам Элдар күтүп атам. Ташкөмүр шаарынан келдик. Балаңыз канча жылдан бери машыгат бул спорттун түрү менен? Балам көп деле болгон жок, негизи 2 жылдан бери катышат.
Азиянын 2 жолку чемпиону болду. Бул учурда Болгария мамлекетинен келди. Дүйнө чемпионатында алгачкы жолу катышкан Нуртай Нарындыков дүйнөлүк чемпионат башка чемпионаттарга салыштырмалуу деңгээли абдан жогору экендигин белгиледи. Ыскөл областынан келдим. Ыскөл областынын Жети Өз районунун Кызыл Суу айылынан. Буюрса чемпионат жакшы өттү. Биз ойлогондон да кат өттү да. Биз анчалык кийинкисине уже биринчиге настрой коюп баралы деп атабыз да. Унусунда бири болбой калды, буюрса кийинкисинде аракет кылалы деп атабыз. Бирдин чемпионаты бияктан Азиядан, Кыргызстандын чемпионатынан караганда бир тойса үйдө экен. Биринчи жолу бардык. Ошо биринчи жолу барып 3-орунду алдык. Дүйнө чемпионатында бир канча жолу ийгилик жараткан Байтур Абжалбековдун агасы инисин ар жыл сайын жеңиштен соң күтүп алуу алардын үй бүлөсү үчүн салтка айланып калганын айтат. Сезимдер эми чындыгына келгенде уже биринчи жол эмес. Биз да уже акырындан көнүп баштадык дегендей. Ошол жыл сайын эле келип бул жактан баарыбыз күбө болуп тосуп атабыз баардык ушул чемпиондорду буюрса. Сезимдер дайыма сыймык менен сыймыктанабыз. Ушинтип кыргыз элинин желегин желбиретип, кандай десек, ошол кыргыз элинин желегин желбиретип, ушундай жаңы жеңиштерге, ийгиликтерге жетишип жүрө беришине тилектешмин. Бул спорт өлкөбүздө эң өнүккөн спорттордун катарына киргендиктен улуттук курама команданын мүчөлөрү бир эле облус же шаар эмес, мекенибиздин ар бурчуна суурулуп чыккан азаматтар. Көп региондордон бар да азыр. Мында Талас областынан, Ысык-Көл областынан, Чүй, Жалал-Абад. Азыр Баткенден жана Оштон барбай калдык, калган региондордон барды. Биз Көлдөн келдик. Аман эсен келишти, күтүп алдык, жакшы жеңиштер менен келишти. Атайын Көлдөн келдиңизби же бул жакта күтүп атасызбы? Эми биз Көлдүк болобуз, бирок биякта турабыз да, анан күтүп атабыз. Небереңиз канча жылдан бери машыгат? Небереме ушу 5-6 жыл болуп калды. Анан быйыл көп жерлерге барып атты, Ташкентке барды, Индияга барды, анан эми Болгарияга барып келди да. Кол күрөш кыргыз элинин улуттук спорттук оюндарынын бири. Бул спорттун байыртадан эле өлкөбүздө калыптанып, көбүнчө тоюштарда, эл чогулган жерлерде балбандар кол күрөштүрүшкөн. Дал ошол себептен ата-бабадан калган бул мурасты ушул кезге чейин биздин мекенде баалап, барктап, сактап келишет. Элбар Олилов, Омар Токторбеков, ОТРК Спорт, атайын чыгарылыш.